Anın zatı jönündөгü oy жүгүртүү кээде Allah andan arуу болгон нерсени ага таандык кылып сүйлөөгө алып барышы мүмкүн. Allah'tın zatı jönүндө көп ойлонгондор Allah Taalаны макулук кошотуп алышат. Ол турат, анан колу бар, кармайт, минтет, анан ширагын ачат, бага бирнеке дегендерди айтып алат. Zatın ой жүгүрткөндөр. Ой жүгүртпөш керек ал жөнүндө. Ошондой бир туугандар дагы бар. Ошондуктан ал жөнүндө ойлонбогон жакшы заты жөнүндө. Абу Ханифанын мындай дегени тууралуу риваят бар. Эч ким Алланын заты жөнүндө бир нерсе деп айтпасын. Бирок Алла Тааланы ал өзүн сыпаттагандай гана сыпаттасын, анын кудуреттерин мактасын, урматтуу бир туугандар. Анын дини тууралуу талашып тартышпайбыз деген акыйдабыз бар. Өзүнчө бир эмгек бул. Мунун өзүнүн эрежелери бар, тартиптери бар. Кайсы учурда тартышабыз, кимдер менен тартышабыз, кимдер тартышса болот, кантип тартышса болот. Кимдер тартышса болбойт, кайсы тартышса болбойт. Тартышуунун милдеттүү болгон, важип болгон, макру болгон, арам болгон түрлөрү бар. Алар кайсы учурларда. Тартышуунун тартиптери, адабул муназара деген илим бар өзүнчө, урматтуу бир тууганым. Ал ошол университеттерде, фикх факультеттеринде адабул муназара деп мантык менен бирге окутулат. Мына ошондой илимдер бар. Демек бул өзүнчө бир чоң эме. Тагыраак айтканда көптөгөн китептердин темаларын же доктордук диссертациялардын темаларын жазып койгон деген сөз. Мен ойлойм күндөрдүн бир күнүндө бирок ушунда жазылып атат. Күндөр дебей эле ошол жазылып атат. Ушул теманы камтыган, андан мурданы камтыган китептер базарда бар. Бирок китепти ким окуп атат эми билбейсиң. Кыяматтын белгилеринин бири илим алууга толук шарттар түзүлөт. Бирок окуган адам жок дейт. İlim alууга толук шарттар түзүлөт, бирок окуган адам жок дейт. Мына китептер 2000 нуска чыгарганбыз, алып китеп окусун деп турат ошо ойдон эле. Бишкекте канча миллион адам бар. Ошолордун баары акыйдасы туура болуп кеткенби? Жок. Ширк теңирчи, мушрик көп эле, өзү билбейт. Мужассим, мушабби, муътазили, шиит болуп кеткени бар. Кудай сактасын. Анан жөнүнө жахил болуп жүргөндө толтура. Акыйда өзүнө керек. Бирөө үчүн окубайт. Анын дини тууралуу талаш тартышпайбыз. Тагыраак айтканда, өз каалоолорун ээрчигендердин шек күмөндөрүн колдонуу менен акыйкат ээлерин акыйкаттан адаштырып, ага акыйкатка жала жабууларын тилеп, алар менен талаш тартышпайбыз. Кээ бир нафсин ээрчигендер бар. Нафс ээрчигендер кандай ушундай кичине болот да анан кийин мен туура сүннөттө жолдо экем деп туруп, өзүнөн башканын баарын ката деп түшүнүп алып туруп, анан качан көрсөң мойнуңан бууп талаш тартышып турат. Суроолор көп турат, келгенде ушинтип айтты, кантип айтам, ушинтип айтты, кантип айтам деп. Ал өзү жахил. Илими жок. Талаш тартыша албайт. Ал сага суроо берет го, боптур, сен жооп берсең деле ал жообуңун тең эмес. Misal, бирөөнүн үйүнө бардым. Тойго чакырып бар. Той деген жакшы да. Тойго үйлөнүп атам, экинчи аял алдым, тойго чакырып атам мисал үчүн. Же үчүнчү. Анан барсаң, ит үрүп атат. Ит бечара ойлоп атат, бул урулукка келди деп. Итке, ит үрбө мага, ит үрбө. Мен жакшы тойго чакырып келдим деп итке түшүндүрөсүңбү жокпу? Түшүндүрсөң ит үрө берет да, ит ишин кылып атат да. Ошого маани бербешиң керек. Ошол сыяктуу кээ бир далилдин тең эмес адамдар суроо берсе, ага маани бериштин кереги жок. Таксырым кой, сен жолуң менен кете, мен жолума кете берейин, экөөбүз бир тууганбыз. Сурасаң, Эшмат бар, Эшмат ошо даярданып, өмүргө ошону сакала барган бирөө бар. Ошону бар сурап ал. Мен башымы оорутпа. Мен туура жолдомун. Мен сага далил айткан кудуретим деле жок, сенин түшүнгөнгө деле кудуретиң жок. Кел андан көрө кичине шашка ойноп коебуз, жакшы болот, пайдалуу болот. Же ойноп эле коебуз деп айтыш керек болот. Ага башы ооруп, кантип жооп берем, мен жеңилип калдым. Сен жеңилгениң проблема эмес, урматтуу бир тууганым. Эмеде Олимпиадада бир Рио де Жанейрода бир жакшы болуптур, билесиңерби? Жана сууга түшүп чуркагандардын эң кыйыны эме Филиппинге барганбы? Филиппинге барса 11 жашар бир бала сөрткө түшөйүн деп сөрткө түшкөн экен. Ачкарик. Канча жылдан кийин, 9 жыл, 8-5 жылдан кийин ошол барып, ошондон 1 секунд астыга чыгып утуп кетти. Бир убакта ошого жетпей жүргөн. 5-6 жыл өтүп кетти ошентип. Ушундай маселе.
Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, талаш тартышкандарга мындай маани бербеш керек. Алар өз каалоолорун ээрчиген адамдар. Нафсине шайтан баспаса калып турат буларга. Ээрчигендердин шек күмөндөрүн колдонуу менен сен акыйкаттасың. Бирок нафсин ээрчигендер күмөндөрү бар да, ошону алып келип сага киргизип коюшу мүмкүн вирусту. Кереги жок. Бир убакта мен Маккага жаңы окуп жүрдүм. Анан акыйда негизи биздин Орто Азияда илгери жакшы окутулган, бирок кийинчерээк суздап кеткен. Жөн эле матиндар окулуп коет, болду, ошо менен бүтөт да. Биз деле Фик Акбардын матинин окудук, Тахая матинин окудук. Анан Мулла Жами экен бирнеке деген матинин окудук, ошо менен акыйданы бүттү кылдык да. Бирок алардын бардыгын же бияка буруп келсең боло берет. Бирок ушунчалык этикатың бар, биз акыйда, ахли сүнна матуриди акыйдабыз, ошол туран этикат бар. Анан мен бардым. Анан таза ошол мужассим туугандар менен көп таякта окуп жүрдүк. Анан Шейх Тарык Сардаралиге барып, анан бир күн сурады анан менден. Бирнеке сурайын деди. Акыйда мектепте окуган. Мен айттым, ушуларды окуганбы десем, анан кантип шунча көп далил сүйлөгөндөрдүн арасында кошулуп кирип кетпей жүрөсүң деди. Мен айттым, Кудай оозума салыптыр да. Мен далилдерим жок дедим. Бирок өзүмдүн акыйдам акыл-үсүн экендигин толук ынанам, ишенем дедим. Мен ошого ишенip ушундай иманым бар меники. Ошон үчүн талаш баштаганда мен мунун далилин билбейм, бирок меники туура. Кой. Дебеле жолго салам мен. Билгеним айтып берем. Десем, аябай ыраазы болду. Мына ошол биздин акыйдабыз деп. Ушундай, сен бардыгын түшүндүрүп бере албайсың. Ал эмес. Велосипед, эң жөнөкөй велосипед. Айдайбыз, бирок велосипед канткен ушинтип жүрүп атат деп көп түшүндүрүп бере албайбыз. Бир чоң эле министр болгон бир киши бар, пасор болгон. Бала менен самолетко чыктым дейт, чыксам эле ата деп сурап калган. Бала эмне деп айтсам, элде турат, аста отурам дейт. Самолет кантип учат деп айтты эле дейт. Жана түрдө урушуп койдум дейт. Кантип учкан айта албайм ага дейт, түшүндүрө албайм. Бирок учуп атабыз, көрүп атабыз. Түшүндүңбү тууган? Ошон үчүн сен далилин билбей калсаң, ал далил айтып аткан болсо, анын далили туура деле эмес далил, ката далил. Бирок ал далил деп айтып атат да, далилиңе далилим деген деле сөз анык. Эч кандай далил малил эмес. Бир күнү бирөө келип жүрөт шерилдирди. Таза талашты маселе. Анан мен бичара кыйын билет экен да, ойлоп алып буну айтып бергем силерге. 2 саат түшүнүп чачап кетип өзүң окуп ал десем окуй албайм дейт. Көз арабча билбейт экен. Мен ага китептерин ачып окуп айтып түшүндүрсөм башына якып деп коет. Сөзсүрөздө отурат. 2 саат түшүндүрүпмүн. Ооздорун талып калды. Анан өзүң окуп алчы, мына деп көрсөтсөм окуй албайм дейт. Ошондон кийин айттым, жок дедим, кой. Мен анда жаңы келип бардыгын билет деп ойлоп алыпмын да, көрсө андай эмес экен. Азыр деле ошо 10 жыл болду менин келгеним, ал деле ошондой жүрөт. Дагы да ошо суроосун берет. Ошо дагы деле алифбаны үйрөнгөн жери жок. Мына Ахли Сүннә вал Жамааттын жолундагы сабакта биз ушул жерде 3 жылдан бери окуп атабыз, чынбы? Кайсыда 3 жыл болуп калды, 2 жылдан 3 жылга өттү. Кээде ошол сабакка тынбай катышып жүргөн балдардын бири менен бири сүйлөшкөндөрүн көрүп, университетти 5 жыл бүткөн балдардан, адам молдекелерден күчтүү билим алган мен байкадым. Орозо маселе, хаж маселе, башка маселе боюнча сүйлөшүп атып, алардын катасын оңдогонду өз көзүм менен көрдүм. Ошол жерде отургандардан. Бирок 10 жылдап кээ бир устаздардын акыйда деген сабактарына барып, 10 жылдан кийин дагы бир нерсенин паркына жетпегенде дагы көрүп атам. Только ал арам, бул ширк, бул бидат деген нерсе жок. Азырга чейин намазын туура окуй албаган 10 жылдан бери бирөөлөргө сабак алып жүргөндөр бар. Ал биздин манхаж эмес ал. Биздин манхаж убактыкке кетпеш керек. Илим жашырылбаш керек. Арабтарда сөз бар, фақуду шей ла юъти, өзү жоготкон адам жок жоготканда бирөөгө бир нерсе бере албайт деп. Өзүндө жок кантип бересиң бирөөгө? Акылды сүйлөйсүн, баштагы фундаменталдык илимиңе салып, аны муну айлантасың, тегеретесиң, бирок түгөнүп калат го. Бир 3 күнгө даватка чыккан даватчынын баяндары кеп болуп калат го. Ошо 3 күндүк даватчыныкы эле ал. Ана илим деген башкача, ал баян эмес бул. 10 жылдап жүрүп, бутунун тараты жок жүргөндөрдү көрдүм мен. Бирөөлөргө лекцияга алып жүргөн. Эртең менен турат экен, басын киеткен, анан барып үстүнө мас тартып алат экен. Билбейт ошону. 10 жыл намаз жок деген сөз. 10 жыл талактын оор экенин билбейт, талагын түшкөн 3 талак башка бир некеде ушинтип жүргөн аялдарды көрдүм, кээ бир жерге сабак алып жүргөндөрдү. Бардыгы эле шейхатул ислам болуп алган. Тараты жок өзүнүкү.
Bu bela, iptila, sınoo. Adab olboş gerek. Hakikat eğilerin hakikaten adaştırıp, ağa hakikatka jala jabuların tilep. Alar oşentip hakikatka jala japkısı gelet. Sizler filosoftorsuңар, sizlerin akidaňar mınday, uşakada gelip ýakda şöylep ketip atkandar var. Sizlerin akidaňar tegindey, ana mınday sizler degen tabel kılasyňar ante. Äke koýuz tabel kılbaýbız dep biz bu ýakda, bayatdan beri. Sizler Hudaýdan tesiňer, min tesiňer dep. Osurgaňyz osurgaňyzdyň betini tirmaýdy.